Эгер сизде кандайдыр бир талаш тартыш болуп жатса, мисалы бирөө акча карыз же алдамчылык кылып кетти, же кандайдыр бир башка чыгым келтирилди, анан сиз сотко же укук коргоо органдарына кайрылайын деп жатсаңыз, мени сизге кеңешим эң эле биринчи тынччылык аркылуу чечкенге аракет кылгыла. Мен адвокат, юрист болгондуктан сот системасында жана укук коргоо системасында эмне болуп жатканын көрүп жүрөм, билем. Тилекке каршы кайрылган адамдар адилет, акыйкат деген нерселерди көп учурда таппай калышат. Ошондуктан эң эле биринчи тынччылык аркылуу чечкенге аракет кылгыла. Эгер экинчи тарап каршы болуп жатса же жооп бербей жок болуп жатса, ошондо аргасыздан сиздер кайрылыш керек болуп калат сотко жана укук коргоо органдарына. Ошондо дагы кайрылганда дагы чоң үмүттөрдү койбош керек. Неге дегенде соттун чечими чыкканда дагы, айып чыкканда дагы көп учурларда ошол чыгымды адамдар албай калышы мүмкүн. Андай учурлар көп. Ошондуктан үмүттөрдү чоң кылбастан жаман нерсеге даярданып, бирок жакшы нерселерге үмүттөнүп, анан кайрылсаңыздар болот. Сак болгула.